Арсен Арысбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жалпы жыйындын катышуучулары. Алмазбек Акынжанович, мен учурда орчундуу болуп аткан маселени көтөрөйүн деп турам. Акыркы кездерде бизде Кыргызстаныбызда жол кырсыктар аябай көбөйүп, ушул эле жылдын 9 айында 4694 жол кырсыгы катталып, жана былтыркыга салыштырмалуу 13%га жакын көп болуп атат. Жол кырсыгынан баш аягы 529 киши каза болуп, былтыркыга салыштырмалуу 9,2%га көп. Ал эми жаракат алгандардын саны 7265 болуп, бул 15%га чейин жакын болуп атат. Мен муну менен эмнени айтайын деп турам. Мунун баары биздин чоң трассаларда болуп атат. Чоң трассаларда болуп атат. Жарандык авиациянын туура эмес жүргүзүлгөн саясатынын негизинде биз ушул күнгө капталып атабыз да. Ички каттамдар бүгүнкү күндө баарын ишке ашырыш керек. Авиабилеттерди арзандатыш керек. Ошондо биздин элибиз түнү күнү жол жүрүп, өздөрүнүн өмүрүнү тобокелчиликке салбайт болчу. Авиатрафик, Тезжет, Эйр Манас, жеке менчик авиакомпаниялары бүгүнкү күндө кааласа учат, кааласа учпайт, кааласа баанын көтөрөт, кааласа түшүрөт, кааласа мекендештерибиздин груз девестен алып келет, кааласа алып келбейт. Бүгүнкү күндө бизде өзүбүздүн мамлекеттик жалгыз жападан жалгыз авиакомпаниябыз банкротто отурат. 2 самолетун арендага берип коюп, элибиздин кырылганын карап тамаша кылып турат да. Эч кандай бир кыймыл жок. Эми бул ситуациядан чыкса болот да, самолетторду сатып алабызбы, лизингке алабызбы, кредитке алабызбы, бир жагын бир чечимге келишибиз керек да. Номер 1 борттун акыбалын баарыбызга белгилүү, анын дагы акыбалы бүгүнкү күндө чатак. 1 номер борттагы. Биз абалды оңдобосок болбойт. Мына Лейлек Ош, Бишкек, Баткен Жалабат, Бишкек, Тамчы Бишкек Ош авиакаттамдарын каттатып, элибиз жол кырсыктарынан сактап кызмат кылсак болот. 9 айда 523 адам каза болду жол кырсыгынан деген сөз, бул биз үчүн чоң трагедия. Өкмөттүн бүгүнкү күндө авиация боюнча кандай саясат жүргүзүп атат? Алар бир аракеттерди кылып атышабы? Келечекте кандай бир максат пландары бар? Башка авиакомпаниялар менен сүйлөшүп жүрүп атабы деген суроолор жаралат да. Ушуну биз баягы депутаттар айта сөз боюнда кала бербестен, буну сөзсүз түрдө дыкат көңүл буруп, буну бир чечимге келишибиз керек. Рахмат чоң.